Мен Алтын Арыстанбекова, иликтөөчү журналист катары чек ара маселесин мен иликтегем. Бир эмес 2-3 жолу иликтедим. Анан ошол чек ара маселесине баткендик эмес болсом дагы мен кыргыздын кызымын, аябай күйөм да. Анан афганчылар Акбөкөн Дүкенович 2010-жылы ошол окуясында барып, сиздер ошол Жалал Абадка барып, Базар Коргонго барып, Оштун өзүндө болуп, эки элди, эки улутту уруштурбаганга тынчтык үчүн ошол жерде туруп бергенсиздер. Анан Афган согушунун ардагерлеринин партиясы жогорку кеңешке бара турган болсо, башка депутаттар Кара Сууга тойго кеткен болсо, афганчылар, мен билем, ишенем, чек арада чыр чыкса, биринчи силер жетип барасыздар. Афганчылар чек ара маселесине чечилишине мен билем, алдын ала айтып коеюн, бул баягы 1000 жылдык проблема, бир күндө чечилбейт. Бирок бир кадам алдыга жылууга кандай карайсыз? Баткен окуясында баягы 99-2000-жылы чек арада проблема болгондо, боевиктер келгенде, афганчылар ушул 360-370 военкоматтарга барып өздөрү, ошондо военкоматтын янынан башка партияларды көргөн эмесмин да. Ушул биз барып балдар барган, анан кийин азыр эстеп кеттим, сиз айтсаңыз, ошондо Акаев мага ошол жерде мен 1 ай болуп келгем, Баткенде. Ошого сыйлык берген экен, грамота берген экен, өзү кол коюп туруп магачы. Анан эми ошондо мен кичине сох жака барып, ошол кичине көрүп калгамда проблемасы. Анан мен оюмча бүгүн мен эми сиз ошол жерде барып иликтеп атсаңыз, мен бүгүн ушул телевизордон көрүп отуруп, ушул сизге окшогон журналисттер же болбосо ошол жерден балдар сүйлөп атат, ошондон эле билем да. Бирок бир нерсе бар. Эки чындык бар. Кыргызстандыкы, Тажикстандыкы, Өзбекстандыкы. Ошол жактагы эл менен биздин эл чындыгы бар. Эгерде кыргыздар чек ара ушул жерден өтөт деп айтып атса, Өзбекстан тарап или Тажикстан тарап жок, бул жерде эмес, кичине арыраак деп алар айтат. Эгерде Кыргызстан бизди көздөй эл санаганда кичине 1 метрге жылдырсак, таш менен уруп саткынсыңар, элиңердин жериңерди саттыңар деп кыйкырат. Ошондон коркуп чиновниктер чечкиси келбейт. Тажик тарап, Өзбекстан тарап, алар деле ошол ситуация. Алар эгерде бизге ой мейли кыргыздарга муну айткандай болойлук, ушу жерден торду тосойлу десек, алар кыйкырат. Баяны көрдүк, алар деле кыйкырып атат. Өзбекстандын эле Тажикстандын жерин берди деп. Эки чындык. Ошондуктан бул чыр менен согуш да түшүп кетиши мүмкүн. Кандай чечилет? Ачыгын айтканда, мен өзүм СССРдин баласымын. СССРди сүйөм, жакшы көрөм. Ошол бүгүн чырчып аткан жаш жигиттердин чоң аталардан сурасын. Ата, 100 жыл ушу торсуз кантип жашадыңар? Ата деп, тиги алайлыктар, каракылжалыктар сурасын. Ой ата, Анжижанга бар, этиңди, малыңды кантип сатып келчилең? Дагы барып ошол жерде мушташып, мурдуларың канжалатып анан кантип кайра келчилең? Самаркандда окуп атканда, Ташкентте, Душанбеде окуп атканда, Апширияда башкалардан таяк жебей кантип жашадыңар деп сурап койбойбу? Жашадык эле го. 100 жыл жашадык. Эч кандай тору жок жашадык. Урушу жок. Бири-бирибизге куда болуп, дос болуп, классташ болуп, коңшу болуп. Ошол жердеги Баткендин жигиттери Тажикстанга вечерге барып келчи. Кыздарга барып келчи. Коркпой, үркпөй, түн ичинде. Ошондо баягы бир жигиттер эстедик. Ошондогу мен айтам, ошол убактагы жигиттер чын эле жигит болгон экен. Бир башка айылга барсаңчы, жалгыз жүрсөң таяк жеп калышы мүмкүн болчу. Бирок жаныңда кыз болсо, эч эркек тийбечи эле. Сыйлап, кой жанында кыз бар экен. Ошондо кыздар менен баратканда
эч ким тийбейчү эле. Эми бул отклонение деп коелук. Анан кандай чечилиш керек бул маселе? Бир эле жол бар. Ар бир губернатор, вице-премьер болобу, жылдыра берет, эртең менден башкалар чечсин депчи. Баргандан кийин сен чим керексиң, сен мындайсың деп эми болбой эле кыйкырабыз. Анан бир нерсени байкадым. Менин убактагы болуп аткан менен бүгүнкү убактагы болуп аткан нерселерди байкадым. Азыр чыр чыгып аткан жерден алдыда жаштар турат. Суроонда жаштар өлет экен, аксакалдар артта турат. Менин убагымда эң алдыда биздин аталарыбыз турчу. Биз артта турчубуз. Сөз сүйлөй албачубуз. Аталарыбыз сүйлөчү. Бүгүн үй бүлөдө ким баягыл кожоюндук кылат, ким башкарат? Акчасы көп баласы. Кызматтагы акчасы көп. Кызматтагы көп, Россиядан көп акча жыйнап келген, атасы көз каранды болуп турат да, жанагы жерден кыйкырып атканда да алдыда жаштар. Менин оюмча аксакалдарга сөз бериш керек. Алдыга аксакалдарды чыгарыш керек. Бияк биздин аксакалдар менен ар жактагы аксакалдар бири-бирин тааныйт, кээ бирөөлөр менен классташ. Анан кийин сөзгө кириш керек. Биз чече алабыз бул маселени. Эки жолу бар. Биринчиси, Тажикстан жакта деле, Афганистанда жакта биздин палчандарыбыз бар. Полковник, генералдар, президенттердин жанында жүргөн адамдар. Чечебиз. Бирок эң биринчи эки жактын аксакалдары казык кагып коюш керек. Эки жактын аксакалдары. Казыкты какмайын эки жактын аксакалдары. Чиновник келип какса, ал казыкты эч ким кабыл албайт. Эки жактын аксакалдары ушу кичинекей болсо деле, кичинекей арматурадан келип эле какып эле койсун. Ар бери тосуп коебуз. Бирок биздин программабызда Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь, Армения ортолорунда границаны алып салгыла деген программа келип атат. Чогуу бир валютабыз болсун. Ички границаларыбыз болбосун. Эч кандай тоскоолдук граница деген алып салышыбыз керек. Кайра СССРди курбасак да ошого окшоштуруп эгеминдүү мамлекет болуп эле турайлы. Бирок Европада эле болойлу. Евросоюзду карагылачы, Евросоюзду карагылачы. Жалгыздан бизди сындырат. Карагылачы, Афганистандын түндүк жагында 5000 деген армия турат. Сириядан сүрүлүп келгендер турат. Ошонун арасында Кыргыздын жарандары да бар. Өзбекстандын жарандары бар, Казакстандын жарандары бар, Россиянын жарандары бар, Чечнядан кеткен жарандар бар. Кытайдын Уйгур улутундагы жарандар бар. Картаны карап койгулачы. Кыргызстан эң сонун, алар үчүн эң сонун жерде турат. Биягы Казакстан, биягы Кытай, биягы Өзбекстан, биягы Тажикстан. Эгерде баягы 99-жыл байектер келгенде армия барат эле. Булар айылдын тургундары келет. Ошол чыр салып аткандардын арасынан карап көргүлө. Кимге иштеп атат ошолор? Ар жагында да бер жагында деле окшош адамдар. Ким үчүн иштеп атат алар? Эмнеге жаңжал чыгарып атат? Эмне согуш келсин деп атат? Эгерде ошол тажиктер тарынып бизге ошол 5000 адамды байкабай турабыз деп өткөрүп салсачы Кыргызстанды көздөй. Алар келсе, анын арасында 300-400 Кыргызстандын жарандары бар деп атабыз. Алар айла жок, бүгүн келе албай жатат. Келсе соттоп салабыз. Демек алар келип туруп ошол айылдардан ачканда кепилдик бересиңер, ошол айылдаштары, туугандары аларга болушуп, 10-жылы 400ден ашык автомат жоголуп кетти дейт. Алар качан чыгат? Кимдин колунда? Бул көп суроо жаралат. Ошол үчүн абайлап эгердечи бул жашоо турмушта кандай? Кошунаңды эртеден кечке сөгө берсең, сен жамансың, сен мындайсың деп чабышып бет караша албай калсак, кантип сүйлөшөбүз? Жек көрүп калдык да. Жек көргөн адамың эмне десе да туура эмес. Жакпайт. Ошол үчүн аксакалдар алдыга чыгып, эл биринчи элдешип, анан эстеп аксакалдар, мурда ушу жерде эмес беле, могул жерде эмес беле.
ошол суу маселесин чечип, көп нерсенин маселесин чечип туруп, ушул эки жактын аксакалдар жөн эле бир казык кагып берип койсо болбойбу? Бир эле күндө торукташып коет. Эки жак ар бир келишим түзөт. Ошону аксакалдар чечиш керек. Башка ошол жергиликтүү аксакалдар. Башка эч ким чече албайт. Чек арачылар өздөрү чечиш керек да, чек арада жашагандар. Чек арада жашап аткандар. Калган баары технический. Ооба. Эл айтканды жазайт. Эки президент да жазайт, бардыгы жазайт. Только ошолор биринчи сүйлөшүп алып, анан эки делегация менен келишим түзүш керек. Бирок биздин партиянын ою жанагы мен айтып аткандай границаларды такташыбыз керек, сөз жок. Бирок чек араларды ачышыбыз керек, таможня дегенди жоготушубуз керек. Тышкы границаларыбыз болуш керек. Мен оюмча армия ошол жерге, ошол биргеликтүү армиябыз ошол жерге келиш керек. Ошол жерде турушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, ушу Баткен, Лейлек району, Баткен областы бул жер кичине татаал жер. Ошол жерден бир какой-то армия туруш керек. Өзүбүздүн ачыгын айтканда бүгүн коррупцияды армияны да талкалап салды. Ошого эмнеден алыс болойлук? Согуштан. Ушуну баарыбыз сакташыбыз керек. Эки Тажикстандыкы да, Кыргызстандын да элинин бир душманы бар. Эки элдин душманы бирөө. Бул коррупционер. Анклавдан өтүп атканда, или Сох анклавын карагылачы. Өзбекстандын жарандары өтүп атканда, биздин Кыргызстан таможняга турат, чегарачы турат. Кандарын ичип атпайбы? Акчасын сурайт. Ал чыкканда сен таможник, сен күнөөлүүсүң, сен жамансың деп айтпайт. Кыргыз эли деп айтат. Кыргызстандыктар жүдөттү, тажатты, анклавдан чыгарбайт. Тияка жеткенче акчаларды тартып алып коет деп болгон кыргыздын баарын жаман көрөт. Биз өтүп баратканда алардын таможня, алардын пограничниктер биздикилерди кыйнайт. Биз айтабыз, өзбектер жаман, или тажиктер жаман деп биз жаман көрөбүз. А бирок эки жактын коррупционерлери тонналап бензин ташыйт. Эч тоскоолдуксуз өтүп кетип атат, тиягына да өтөт, биягына да өтөт. Карагылачы. Бири-бири менен сүйлөшүп алган алар. Аларга эчтеке кереги жок. Аларды биздики да карап турат, алардыкы да карап турат. Таң калат да, карагылачы. Бензин ташыганда сүйлөшүп алат экен да, чегара маселесине келгенде эле проблема. Ошондуктан биринчи коррупцияны жойсок, анан кийин экономиканы көтөрсөк, жанагы мен айтып аткан ошол региондо корпорация курулса, заводдор курулса, эт завод, сүт заводу, логистический центрлер, теплицалар курулса, экономика көтөрүлсө, жанагы чыр өзүнөн өзү кетип калат. Өзүнөн өзү кетип калат. Бул бүгүн эң чоң проблеманы жаштарды кайра алып барышыбыз керек. Жумуш беришибиз керек, үйлөрүн салып беришибиз керек. Ошондо регион өнүккөндөн кийин жанагы проблемалар өзү акырынан кетет, анын баары чечилет. Алсыз болбойт. Сиз туура айтып атасыз, жанагы жаман эл болбойт, жаман адам болот дегендей, кыргыз элинин дагы, тажик элинин дагы, өзбек элинин дагы эң чоң душман бул коррупционерлер. Анан Тажикстанда дагы, Өзбекстанда дагы сиздерге окшогон афганчылар бар да, чынбы? Алар дагы жанагындай аскер кызматтарында иштешет азыркыга чейин. Анан мен ойлойм, эгерде сиздер буйрса, Кудайым кааласа, Кудайдан тилек кылып турайын, парламентке өтүп калсаңыздар, ошо чек ара маселесин чечкенде өзүңөрдүн палчандарыңар менен чогуу Афганистан талаасында согушуп, талибандар менен согушкан өзбек, тажик палчандарыңар менен жакшынакай сүйлөшүп, ошо чыр маселелерин чечесиңер. Ал жакта 18 миңге чейин афганецтер бар да. Генералдар да көп. Биз менен чогуу жөн эле солдат болуп жүргөндөр бүгүн генерал болуп жүрүшөт. Ошону айтам, баягы согушту көргөндөр, окту көргөндөр, өлүмдү көргөндөр. Сөз табышабыз. Ошону айтам. Сөз жок. Сөз жок, ал жактан проблема жок. Ошол жагына мен аябай ишенем да, буйрса, Кудайым калса деп туралы. Анан сиз менен канча программа даярдап атабыз, канча жол интервью алып атам. 2000-жылы, 2005-жылдардагы жогорку кеңеште Үзөңгү угуш боюнча маселе көтөрүлгөндө, ошончо депутаттын ичинен 2 эле депутат каршы добуш берген да. Ошол темага, ошол маселеге каршы чыккан. Анын бирөөсү сиз, экинчиси ким?
Анан эмне үчүн өзүңүз каршы болдуңуз эле? Мен да анда партиянын жетектечимин. Мен каршы добуш бердим, анан Текебаев каршы берди. Анан кийин сатып алуулар, алдын ала сүйлөшүүлөр болгон да, кантип эле? Болду, акча да сунуш кылды, эми коркутканын коркутту. Эми башкаларга мен жооп бере албайм, мен өзүм үчүн ошондо так билдим, мен каршы добуш берем депчи. Анан кийин сунуштар түштү, барбай эле койбойсуңбу, ооруп калбайсыңбы, дагы көп нерселер болду. Мен айттым, мен позициямды так көргөзөм. Эч кандай калыс эмес, залдан чыгып кетпейм, ооруп жатып койбойм, телефонду өчүрүп койбойм, келем да каршы добуш берем. Башка бирөө кнопканы бастырып койбойм. Эмне үчүн мен кетип калсам, башка бирөөлөр ушу басып коебу деп корктум. Ошол үчүн өзүм келдим да кнопкамды түшүнүп аттым. Эртеси күнү эмне болоорун түшүндүм. Эртеси күнү кадимкидей сездим давленияларды, бирок өзүмдү жеңил сездим. Бүгүн ошону кайра козгоп атат. Ошол үчүн мен үчүн балдарым да уялбайт, неберелерим да уялбайт. Мен позициямды так бердим. Анан ошондо туура жасаганымды бүгүн да ошону сезип атам. Эмне үчүн дегенде, бүгүн ал проблемалар өзгөчө чыгып атат. Өзү Кыргыз эл жерибиз эле мындай чоң жер эмес. Анан кийин жанагынтип 1000 гектар өтүп кетсе, бул туура эмес. Ошол өзөңгү кууш темасы боюнча ошончо депутаттардын арасынан 2 гана депутат өз абири менен эсептешкен депутат экен. Алардын бири сиз, сизге чоң рахмат. Ошол кезде рахмат айта алган эмесмин. Азыр өзүмдүн атымдан да, элдин атынан сизге чоң рахмат айтам. Мындан кийин дагы эртең бүрсүгүнү буюрса, Кудайым кааласа, жогорку кеңешке барып кала турган болсоңуз, ылайым өтүп калыңыздар, анткени баргандан кийин дагы көп иликтөөлөрдү жасайсыз, элге керектүү мыйзамдарды ишке ашырасыз. Анан ошондо дагы элди сатпай турган, элге чыккынчылык кылбай турган мыйзамдарга, чечимдерге добушту бербей элге кызмат кыласыз деген ишенимде калам мен. Мындан кийинки программада ошол жогорку кеңештеги сиз баргандан кийин кабыл ала турган мыйзамдар боюнча, конфискация эмне конфискация, жана кустурабыз деп эртеден кечке айтып атпайбызбы? Ошол кантип кустурабыз, мыйзам жолунда кустуруш керек, ошол боюнча кийинки программада сөз кылабыз.